Ноокат районунун Нарай айылындагы орто мектептин спорттук залы пайдаланууга берилбей, балдар кышкысын сабакты сыртта өтүшүүдө. Бул туурасында депутат Зиядин Жамалдинов Жогорку кеңештин 24 ноябрдагы жыйында айтты. Эл өкүлүнүн айтуусунда мектептин курулушу 2007 жылы башталып, 13 жыл бүткөн. Быйыл спорт зал толук бүттү. Бирок дене тарбия сабагын бул спорт залда өткөрүүгө уруксат берилбей жатат. Ал өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө кайрылып, бул маселени тез арада чечүүнү талап кылды. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматында мектепте 320 окуучу билим алууда. Бирок спорт залдын курулушу бүтө электигин акыркы жумуштар 29 ноябрда аяктайт деп маалымат берди. Мектептин директору уруксат бербей жатыптыр. Эми кандай? Бүгүнкү күндө биз өкмөт балдарга шарт түзүп берейин деп мектепти салып атса, спорт залдарды салып берип аткан болсо, ал эми мектептин директору деле балдарды кордоп, кыштын күнүндө бүгүн дене тарбия сабактары сыртта өтүп атыптыр. Ошол жерден ата-энелер кайрылып атат. Анан себеби эмнеде десем, себеби дейт, спорт залдын ачылышы болмоюнча мен уруксат бербейм дептир. Спорт залдын ачылышына СДПКнын лидери, премьер-министр келип, спорт залды ачат, анан мен уруксат берем дептир. Уяткуу дейм бул азыр.